Баарыңыздарга кызык болуп жатса керек, Нургазынын машинесине страховка канча акча чыгарып берди экен деп. Мага да кызык болду туугандар. Могу колумдагы страховой чыгарып берген акчалардын калькуляциясы азыр баардыгын сиздерге досконально айтып берип түшүндүрүп, анан кийин акчаларын көргөзөм. Билесиңер, ДТП болгом. Канчалык адамдар мага умный болуп жазды. Нургазы токтоп калсаң болот эле. Адамгерчилик жок экен, ана мына деп туугандар. Мен деле жанагындай тупой эмесмин. Мен деле жанагы последний возможностьты колдонгом да. Ошол күнү аэропортко кетип аткам, Домодедового. Ичинде 5 адам бар эле, 2 баласы менен аркада отуруп кетип аткан. Тем более не пристегнутый болчу, бир 5-6 жаштагы балдардан экөө бар болчу. Ал моментте тормоз тепсем, жанагы 2 бала учуп кетип, же мурду сынмак, же мойну сынмак. Анан кийин менин башыма мондай проблема болмок да туугандар. Ошон үчүн көп эле жанагы мени винить этип андай-мындай дей бере эле, мен деле болгон акыркы возможностьты колдонгон туугандар. Передний крыло, передний левый эшиги, средний эшик, арканкы крыло кеткен бир аз. Эми азыр калькуляциясын көрөбүз эми. Бир эле арканкы эшигин 298 миң эсептептир, өзү рыночный, оригинальный деталин. Эшигин, крылосу общий болуп, короче, 728 миң акча чыгыптыр туугандар. Мындан 400 миң уже расчетный счетко түштү эле. Сразу эле машиненин 2 айын төлөп койдум. Июль менен августтыкынча ошол жерден ошондой снимать этип коелу деп. А калганын уже соттошуп алыш керек экен. Юристтер бар экен, атайын ошол Рамазан Таксырдын юристтери бар экен. Буларды айтсам туура болобу билбейм. Ошол юристтер өздөрү заниматься этип 30% услугасын алат экен дагы, калган акчасын ошол сот аркылуу чыгарып берет экен туугандар. Көрөбүз эми, калган суммасынын 30%-ин алса канча түшөт, эми анысы деле түшүп калса, дагы бир айын жаап койсом, менимче нормально болсо керек деп атам. Неге ремонт кылдырып айтасың деген суроолор болушу мүмкүн. Азыр ремонт кылдырган особо желание деле не горит, и таксиге деле чыккым келбей калды, ачыгын айтсамчы. Ушу жанагы желание жок чыгып жүрүп, ушул болду да, конце концовчу. Эми не жалею, Кудайым бир жактан болбосо бир жагынан бериптир. Балдарыңа время бөл, семьяңа время бөл, кичине эс ал деди да, окшойт да, деп койдум да. Мынакей азыр буюрса 3 ай төлөнүп калса, же ремонт болбосо койсун, ошол бойдон деле жүрө берем. Пока что ошо кичине балдарым менен болуп, семья менен болуп, өзүм иштеримди дагы наркы бир аз бүтүрүп алат элем туугандар. Мынакей детальдарын жакынырактан бир аз көрсөтө кетейин. Крылолор эмне болгонун. Мынакей бокам жакшы көрүнөт, эшиктер бүт кирип кеткен да. Еще бул дорогой пленкада болчу, иштери полностью шумоизоляция болчу туугандар. Азыр пленка бастырам десе эле машиненин өзүн эле полностью пленкалап бериши 400 миң экен.